Урматтуу Кыргыз Республикасынын генералдык прокурорунун биринчи орун басары Баймырза Матов. Мен сизге кайрылуумдун себеби мынакей өткөндө дагы мен ушул жер амнистиясы боюнча мынакей соттон утуп алган токтомуп турат. Соттон артык ким бар бизде? Мынакей акыйкаттуу соттордун чечими турат. Азыр мен мына генеральный прокуратуранын приемныйында отурамын. Караңыздар, ошонун негизинде мынакей баламдын үйү салынган. Азыр мына алсейт силерге бүт жалган информация берип атат. Майрам Жумабаева эки жер алды деп. Ал эч кандай мен эки жер алган жерим жок. Бирөөнү сиңдиме жер алып бердим. Ал мамлекеттик кызматта иштейт. Ошол жердин айынан да мен сиңдимдин акчасын алып Иманалиева Бактыгүл деген аялга бергеним анык. Мен ошонун негизинде доверенность ал мамлекеттик кызматкер болуп, кол бошобогондуктан ошондой эле экинчи стадиядагы рак менен ооругандыктан мен сиңдимдин ордуна мен өзүм келип жерин алып берип, Байгуш Алсейит деген балага лично Алсейит мен эртең мына Ген прокуратурада иштеген Алсейит ушу жер боюнча отделдин начальниги Алсейит деген балага мен сиңдимди Жумабаева Жээнкүлдү алып келдим. Эртең сага киребиз деген күнү мынакей черный списокко салып коюп, мен телефонумду албай койду. Бирок мен сиңдимди ичти ал Амангелдиевке Свердлов районунун акимине алып бардым. Мына эшиктин алдында турат. Киргизейин десем жок, эже кереги жок деп сиңдимдин жерин чечип берген. Эми азыр сиздерге жалган маалымат берип атат. Майрам эже эки жер алды, бирөөсү сиңдисинин наамында, бирөөсү баласынын наамында деп. А мен баламдын наамындагы жерде болсо, мен Барчынбек Бугубаев деген белгилүү акындын келинчеги болом, артында калган жесири болом. Бир эмес 3 кенедей кызымды жалгыз кой багып чоңойтконмун. Мен ушу Барчынбек Бугубаевди дарылатамын деп 2007-жылы уулумдун үйүн саткам. Күйөөмдү дарылатып андан 8 жыл жашады. 8 жыл жашап кыргыз тилине не бир сонун дастандарды, термелерди жазып калтырды. Азыр ошол дастан термелерди өзүм бир китебин чыгарып бердим. Ошол күйөөмдү дарылаткандан ашкан акчага уулум Жумабаев Нурсултанга да биз участок алганбыз. Сиңдим менен катарлаша алганбыз. Мынакей тергөөнүн бул жерде жазылып турат. Иманалиева Бактыгүл ооба мен эже сиңдиге жерди сатканым, 18 сотик жерди сатканым чын, каршылыгым жок деп атат. Ошонун негизинде мынакей Иманалиева Бактыгүлдө мынакей соттун чечими турат. Мынакей Аламедин районунун сотунун чечими турат. Азыр мына мен Самат деген бала элсе мен киргизгенге укугум жок деп отурат. Анан Аламедин районунун уведомлениясы турат. Ал жерде үй салынгандыгы боюнча мынакей тергөөчүнүн аныктамасын Азамат Кадыров зам мери сураган. Тергөөчүнүн аныктамасы ал жерде үй бар экендиги анык дегенди алып келди. Үйдүн бар экендиги анык болчу. Кошуналар Матазимов менен Апиевтер зөөкүрлүк менен күйөөм өлгөн жылы 2012-жылы салынган тамды 2015-жылы бузган. Урматтуу Бекмырза Матов, сиздин ордуңузда иштеген Улукбек Султанов агай ушул аныктамаларды, соттун чечимдерин көрүп, Аламедин районунан уведомление чыгартып берген, токтом чыгартып берген. Бирок ошол токтомдун негизинде кайрадан ушуну күчүнө киргизиш үчүн Айыл чарба министрлигинин бизге айыл чарбага жараксыз деген бизге көрсөтмөсү керек деген, аны да бүгүн алып барып бердим. 2024-жылы саат 10-до бүгүн комиссия болду. Бирок ал жерде үй жок экен деп каралбай атат. Урматтуу Матов, сиз мени Бекмырза Матов, сиз мени кабыл алыңыз. Менде бүт факты документтер бар. Андан сырткары мынакей, азыр сиз карап атыптырсыз ишти. Мына жерде министрлер кабинетине мыйзам чыгып атат. Бизде эң күчтүү бул мыйзам, конституция анан мыйзам, билесиздер. Ушул мыйзамда жазылып турат. 2025-жылдын 18-июль 150-токтомунда кандайдыр бир жерге ээлик кылып турган, тастыктай турган документтер болсо, субъектилерди да карап бергиле деп, субъектилер да чечилсин деп, мынакей министрлер кабинетинин чечими турат. Бирок меники объектиге да кирет. Субъектиге чейин объектиге толук кирет меники. Ошондуктан мен бүгүн 2024-жыл мынакей саат 1ден бери сиздин эшигиңиздин алдында турам. Өткөндө дагы мен сиз кабыл алам дедиңиз. Азыр совещаниеда экен кабыл алам күтө турсун деп айттырсыз. Бирок мени ушул жерден сизге жеткирбей
Алсейит деген бала прокурорбуз ушул жерде милиция балдарды кысмакка алып чакыргылады. Мен акыйкаттарды сизге жеткиртпей милициялардан 102 менен салып беришти. 102дегилер болсо документтерди көрүп кайрадан кое берип жиберишти. Мурда да 1 сутка камашкан. Акыйкаттуу үчүн мени качан кабыл аласыз?